какая ситуация у нас в Кыргызстане? Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Кыйын ток-шоусу өз ишин улантат. Берүүнү мен Кайргүл Урумканова алып барам. Говоритуу маалымат агенттиги кыйын долбоордун алкагында Жети дубандын биз кыйын адистерди Бишкекке чакырып, ушул негизи региондордун үнүн жеткиргенге аракет кылчубуз. Бул ирет биз өзүбүздүн командабыз менен региондорго барууну чечтик. Региондордун үнүн ошол жерден силерге берүүнү мүмкүнчүлүгүн азыр түзүп жатабыз. Биз региондорго барганда ушул эле кыйын долбоордун алкагында тренинг өткөрүп, андан соң биздин катышуучулар менен баарлашып, региондордо болуп аткан актуалдуу темаларды көтөргөнгө аракет жасап жатабыз. Бул ирет биз убактылуу студия ачып, ошол убактылуу студиядан бүгүн экология маселеси тууралуу кеп кылмакчыбыз. Биздин темабыз ушу климаттын өзгөрүшүнүн элетке болгон таасири болот. Бүгүн ушул теманын алкагында биз дискуссия өткөрөбүз. Биз менен конокто Буназарат Гаипова, Баткен шаардык кеңешинин депутаты, жана Бермет Сабирбекова, Жалал Абад шаарынын айылдагы комплекстүү өнүктүрүү борборунун ассистенти, жана Нуржамал Ганыева, журналист, Ойлоо брендинин негиздөөчүсү, Кызыл Кыя шаарынан бизге келип жатат. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер деп айтмакчымын. Негизги ушул тема, экология тема акыркы жылдары аябай актуалдуу десем жаңылышпайм. Анткени жаз келер менен эле сел жүрөт, жан жаар менен эле мындай көчкү түшөт дегендей. Анан жан жаганда да өзгөчө жан мындай мөңгүлөр тууралуу да кеп кылсак деле болот. Анткени негизи экология, Кыргызстандын экологиясы жылдан жылга бат өзгөрүп жатат дегенде изилдөөлөр азыр чыгып атат. Мына бир ай мурун эле ушундай маалымат чыкты. Кыргызстанда өзгөчө экология аябай өзгөрүп жатат деп, климаттык өзгөрүшүнө байланыштуу. Силерде Жалал Абадта ушул тууралуу кандай маселелер көтөрүлүп атат? Ушуну сизден баштасак, ушу Жалал Абадтан. Макул. Бул экологиялык өзгөрүүлөр бул жөн эле факт эмес. Муну жөн эле факт катары кабыл алып, кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек. Бул ар бир адамга тиешелүү маселе. Биздин айылдык консультациялык кызматта экологиянын зыян тараптары менен күрөшүү үчүн, мисалы, кургакчылык менен күрөшүү үчүн көп алгылыктуу жумуштар жасалып келатат. Көп жылдан бери бизде тамчылатып сугаруу боюнча долбоорлор бар. Ага өзүнө тиешелүү адистер бар. Жаандын суусун топтоп, аны кайра иштетүү боюнча дагы көп бизде иш тажрыйбалар бар. Андан кийин айта турган болсок, биздин эле мамлекетти алып карай турган болсок, кичинекей эле мамлекетибизди алып карай турган болсок, биринчиден бул азык-түлүккө терс таасирин тийгизип атат. Анткени билесиздер да, азык-түлүктү баарыбыз колдонобуз, айрыкча келаткан жаңы муун балдарыбыз үчүн эң зыяндуу таасир бул. Азык-түлүк боюнча биздин мамлекетке 9 продукция жетишпейт. Биринчиден бул дан турат. Өзүңүздөр билгендей, биз унду, буудайды Казакстандан алабыз, Россиядан алабыз. Андан кийин май турат. Эң негизги биринчи керектүү продукция дей турган болсок, ал эми өзүбүздүн айыл чарба кызматын айтып кете турган болсом, бизде атайы технологиялар бар. Жаңы ушу климаттын өзгөрүшүнө адаптацияланган жаңы бизде үйрөтүлгөн адистер бар. Муну менен күрөшүү үчүн, кургакчылык менен күрөшүү үчүн. Бул технологиялардын бириси ноутил деп айтылат. Ал бизче которгондо англис тилинен жерди айдабайт себүү. Биздин экспортты табай эле өзүбүздүн элге деле жеткирсек болот экен. Анткени бизде кайракы жерлер жетиштүү. Ал кайракы жерлерде ошо жаңы технологияларды колдонуп, буудайларды эле айталы, буудайды эле айталы, сээп туруп,
аны тарта турган бизде тегирмендер деле жетиштүү, баардык эле региондордо жетиштүү. Бизде бул тууралуу маалыматтар бар. Анан бизде окутуучу адистер дагы бар. Материалдык колдоолор да көрсөтүлөт. Биздин Жалал Абад айылдык консультациялык борбору тарабынан техникалык жабдуулар да бар. Бирок ага карабастан биздин эл бул технологияны кабыл алышы кыйын болуп жатат. Үйрөтүш керек экен. Үйрөтүш керек экен. Анткени баягы үйрөнүп калыппыз да, биз жалкоо болуп калдыкпы дейм да. Тиги унду тарттырып келип, өзүбүздүн унду жебей эле даярды сатып келип. Мен өзүмдү эне катары айта турган болсом, мен мурунтадан эле же биз ушундай тарбия көргөнбүзбү, сатып алып ун колдонбойм. Биз ошо өзүбүздөн чыккан буудайды тегирменден тарттырып, өзүм 4 балам бар, ошолорго өзүм колдо нан жасап бергенди жакшы көрөм. Бул биздин үй бүлөдө салт. Жана мен ошого ишенем. Балдарыма башка бир ишенимсиз тамакты жедирүүдөн корком. Ошону ар бир үй бүлө колдонушун каалайт элем. Ушундай өзүбүздүн эле баягы ундарды колдонуп, башка жактан көз каранды болбошубузду. Сиз ошо кесепеттин чечүү жолдорун бизге башынан эле айтып бердиңиз, бирок ошондой экологиялык маселе дейли, көйгөйлөр дейли барбы ошо түштүк аймакта? Мындай кандай таасирин этип атат климаттык өзгөрүш? Кимдер баштайсыңар? Сиз азыркы учурда таасири барбы негизи ошо климаттын өзгөрүшү силерге? Климаттын өзгөрүшү бул бир гана элет чергесине же болбосо Баткен облусуна эле таасирин тийгизбестен, бул бүтүндөй жер планетасына таасирин тийгизип атат да. Бүтүндөй ушул дүйнө жүзү боюнча. Кандай таасир атат силерге, баткендиктерге? Ошол мисалы үчүн Баткенге өзү баргандар эле Баткен бул чөлгө окшош жер экен деп келет да. Бул кургакчылык. Биринчи таасири мына ошол кургакчылык, анан деградацияга алып келип атат жерди. Жайыттарыбыз кургап кетип атат. Мурда ошол мал чарбачылыгы боюнча малдарды ошол жайытка айдап чыкканда 6-7 ай жайытта жүрсө, азыркы учурда бир 3 айда эле жайыттарыбыз түгөп калып атат да. Башкача айтканда бул жаан чачындын жоктугу жайыттардын деградациясына алып келип атат, кургакчылык. Анан ичүүчү суу булактарынын азайышы, айылдарда азыркы өткөндө эле бизден бул жерден Кызыл Суудан келген катышуучу да айтып калды. Бизде дейт мурда ичүүчү суу жетиштүү болчу, биз булактан ичет элек дейт. Ал эми азыркы учурда ошол жетпей калды дейт да, булактын суу азайып кетти, кандай кылыш керек дейт. Мына ошо суулардын азайышы, сугат сууларынын азайышы, анан ошол эле учурда акыркы 3 жылда мына баарыбызга белгилүү болгондой сел каптоолор, суу ташкындоолор, жер көчкүлөр дагы көбөйүп. Анан ошол сел каптоолордун натыйжасында жанагы жер кыртыштар эрозияга учурап атат. Дагы ошол көйгөйлөр көп десеңер, көйгөйлөр көп. Анан мына климаттын өзгөрүшү өзү айыл чарбасына терс таасирин бат көрсөтөт да. Башкача айтканда көпчүлүк айылдарда бактар сезип атасыңар силер, ооба, бактар курап кеткен. Кадимкидей сезип. Ошонун айынан азыр тамчылатып суу кароого көпчүлүк өтүп атат. Бизге сезилип атат да. Силерге сезилип атабы силердин аймакка? Албетте, мисалы былтыры бизде даже ата-энелерибиз айтты, мындай кырсык болгон эмес депчи, сел аябай катуу болуп, көпчүлүгүндө анда аял кишилер жана балдар жабыркалат. Мисалы дүйнөлүк статистиканы келтирсек, ушундай климат өзгөрүшүндө көп түрдүү бизде кесепеттер болот, сел болот. Анда аял киши жана балдардын өлүм коркунучу 14% жогору экен. Бул деген аябай чоң цифра. Анан климат өзгөрүшү болгондо биз мындай көчкөнгө мажбур болобуз. Бир жерден башка бир шаарга, балким биздин жакын деле, жаныбыз деле айылдардан канчалар көчтү да. Алардын ошо 5 көчкөн адамдын ичинен 4-өө бул аялдар жана кыздар. Ушул климат өзгөрүүсү биз мындай фокус группа кылсак, аялдарга таасир аябай чоң экен да. Ошол цифралар уже айтып турат. Кээ биркиде айтсаң экология аял кишиге таасир берет десең, кантет деш мүмкүн да. Эмне отурасыңар үйдө эле,
эвакуация болсо силерди биринчи эле машинага алып барып алып кетет деши мүмкүн. Бирок бул цифралар менен эч ким мындай факты аны эчтеке мындай эме кыла албайсың. И буларды көрүп бизде коркунуч болот. Мисалы биз жаш муун катары мындай сезимдер ойгоот да. Эртең биз кандай деген региондо жашап атабыз, айрыкча жана границага жакынбыз биз, мындай кырсыктарда болуп атса, балким көчүш керек, бирок өзүңдүн жериңден кеткиң келбейт, мындай коркунуч жаралат да биздечи. Ошо кесепети тууралуу да айтып кетсеңер, чын эле таасир, эң негизги таасир бул аялдар жана балдар болуп атат, ооба. Эми ошол климаттын өзгөрүшүнүн таасири негизинен аярлуу катмарга биринчи тийет да. Аярлуу катмар дегенде биз кимдерди элестетебиз? Аярлуу катмар дегенде бул аялдар, жаш балдар, улгайган адамдар, анан майыптуулугу бар адамдар да. Мына ошолордун ичинен дагы аялдарга өзгөчө таасирин тийгизет да. Анткени ошол эле жаш балдарды караган аялдар, ошол эле улгайгандарды, ошол эле майыптуулугу бар адамдарды дагы аялдар карап, жоопкерчилик аялдардын мойнунда да. Анан азыркы учурда баарыбызга белгилүү ушул айыл жергесинде көпчүлүк эркектер миграцияда жүрүшөт да. Үй чарба тиричилиги аялдардын мойнунда. Демек, ошол үй чарба тиричилигин дагы суу менен камсыз кылууда, мал чарбачылыгын, дыйканчылыкты жүргүзүүдө дагы ушул климаттын өзгөрүшү аялдарга оорчулук жаратат да. Анан аялдардын ден соолугуна дагы өтө катуу таасирин тийгизет. Температуранын жогорулашы, бул ар кандай баягындай жугуштуу ооруларды күчөтөт. Аялдар ден соолукка катуу таасирин тийгизет. Ар кандай баягындай ооруларга себепкер болуп калышы мүмкүн, вирустар күчөшү мүмкүн. Анан аялдар бул эне, эң негизги эне да. Аялдар кош бойлуу кезинде дагы ошол жогорку температура аларга таасирин бериши мүмкүн. Мен улай кетсем болобу? Мен ошо жанагы эле азык түлүк жөнүндө сиздин сөзүңүздү улай кетейин. Аялдын ден соолугуна ошо келип азык түлүккө токтолуп, зыяндуу ар түрдүү факторлор болуп атат. Бул жерде баягы зыяндуу пестициддер колдонулган продукцияларды колдонуп атат аялдар. Аз кандуулук көп билесиздер, аз кандуу эне, аз кандуу баланы төрөп, анан тиги 5 жашка чейин эле доктурларга сүйрөп жүрүп чоңойтуп атпайбы? Бунун баары кесепети жана пестициддер. Өзүбүздү өндүрсөк ишенимдүүрөөк болот. Өзүбүздүн өндүрүштү дагы колдоого жакшы мүмкүнчүлүк болмок деп ойлойм. Анткени билесиңер, баягы химикаттар колдонулган ундан жасалган нандарда мен өзүм нан жасоо боюнча дагы билимим бар. Өзүм ошо өндүрүш боюнча дагы иш тажрыйбам бар. Көптөгөн эл аралык обмен опыттарга катышып келгем. Ошондо байкадым, бизде эң сонун даамдуу тамак аштар бар экенинчи. Анын ичинде ошо нандын темасын улай кете турган болсом, бизде мен ошо жеке башка жактан келген ундардан жасалган нандарды жана биздин ошо Ошто лаборатория бар, азык түлүк коопсуздугунун көрсөткүчтөрүн текшерип берүүчү. Ошондо текшергенимде биздики абдан көрсөткүчү жакшы чыккан. Ал жерде pH, биз аялдарды абдан керектүү болгон нымдуулукту кармап туруучу, андан башка витаминдер, ошол эле витаминдер бизде эмне аялдардын канын көбөйтөт. Дагы бир кошумчалап кетсем болобу? Мына эменин климаттын өзгөрүшү бул чыр-чатактардын көбөйүшүнө да алып келет да. Ушунда Ушул боюнча бир кейс айтып коеюн. Биз мына Баткенде азыр аябай көп долбоорлор ишке ашырылып атат. Ушул долбоорлордун алкагында климаттын өзгөрүшүнө мындай абдан басым жасалып атат да. Айыл жергесинде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Биз ушу Жаңы Жер деген айылга барып калдык. Барып окуучулар форум театрын уюштуруп коюшуптур да. Анан окуучулардын ошол форум театрында отуруп көрдүк. Айылда бир күндө суу 2-3 саатка эле чыгат экен. Ал баягы напор жок, акырын чыккандыктан баягы акыркы кезектеги адамга суу жетпей калат экен да. Анан баягы жерде аялдар бири-бири менен урушуп, суу жетпей үйүнө барган келин кайненесинен уруш жеп, күйөөсүнөн уруш жеп, сен көчөдө жөн эле отурдуң дегендей ушундай бир театр коюп беришти дейми. Баягын көрүп укмуш таасирлендик да. Демек бул үй бүлөдөгү чыр-чатактын болушуна дагы, айылдагы кошуна колоң менен болгон чыр-чатактар, анан бул өтө баягындай олуттуу болуп кетсе, анда улуттар аралык чыр-чатакка жетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мындай азыртадан климаттын өзгөрүүсүнө мындай
терең көңүл буруп кайдыгер болбошубуз керек да. Аялдар десе бул жерде баардыгы байланыш экенин байкап атабыз да, баардыгыбыз ушундан көз каранды болуп турат экенбиз. Муну эми биз мындан кийин бул климаттын өзгөрүүсүн жакшыртууга көңүл бурушубуз керек экен. Сиздин сөзүңүздө улай тарбияны, балдардын тарбиясын, ошо экологиялык жактан көз карашын, билимин эми эне катары дагы кеңейтишибиз керек экен деп ойлойм. Анткени өзүмдү эстесем, ошо айылда чоңойгом, алыскы тиги Жети Өгүздө. Анан ошол жерде мен кемпир Рабышхандын колунда чоңойгом да, бизди эшикти шыпырып жаман тиги ыпыр-сыпырды да өрттөчү эмес да. Анын баары зыян тиет экен, ошондо билчү экен. Аны мен азыр түшүнүп атам. Мынтип айтчу сөзү бар эле энемдин: өрттөбө. Сен өрттөсөң, анын түтүнүн кошунаң жыттаса, арам тамак берген менен барабар дечү да. Ошону азыр түшүнүп атам. Бул баягы үй бүлөдөгү, кошунаң үй бүлөсүндөгү балдарга зыян тийип атат. Кандай абага содова дейбиз, көмүр кычкыл, зыяндуу көмүр кычкыл тегин бөлүп чыгарып атат экен. Ошол нерсени биз эми кабыл алып, тарбияны ошондой алып калып, азыр бизде ошондой аң сезим бар. Бирок бизден кийинки муундар кандай болот деп ар бир эне ойлонобу? Ушул пикирди негизи ушу үнөмдүү жашоо, сарамжалдуулук дегенге да өтө албай койдук го. Токтоп кетсемби, как раз сиздин оюңузду жана жаш муундар кандай деп атпайсызбы? Биз ушул көйгөйдү көтөрүү максатында өзүбүз эле мындай башка жерден күтпөй, мамлекеттен күтпөй, качан бизге Баткенге бир долбоор келет, же болбосо качандыр бир инвестор келип бизге тыйын берип ушул көйгөйүңөрдү чечет деген мындай күтүү режиминде эмес, өзүбүздү локалдуу чечкенге аракет кылабыз. Мен мисалы жөнөкөй жаран катары ойлоо долбоорун негиздедим. Буюрса мындай волонтерлор арасында окуучулар, сиз айткан ошо студенттер, мугалимдер бар, жеке ишкерлер бар. Аларга биз азыркы ушундай сонун площадка бар, элдерге айтуу. Биздин да максат ошо биздин ойлоо платформа аркылуу элдерге экология бул деген эмне, жөнөкөй тил менен, климат өзгөрүүсү эмне, ал кандай кырсыктарга алып келет, ар бир жаранга, сизге, мага. Анан акыркы биздин изилдөө боюнча кыскача айта кетсек, бул текстилди изилдөө. Текстиль кандай климат өзгөрүшүнө таасир берет? Мисалы, азыр биз жаз жыл башталардан алдын көпчүлүк эле жок дегенде бирден кийим сатып алды. Бирок ал кийимди биз канча убакыт кийебиз? Биз азыр ушул изилдөөдүн максаты текстилдин, жөнөкөй сүздө турган чүпүрөктүн ар бир этабын көрсөтүү да. Жөнөкөй ушул пахта жерге эгилгенде, сиздер жана пестицид деп айтып атпайсыздарбы? Ошо фермерлерден сурап да, силер эмнени кошосуңар? Алар айтат азот, да башка деген нерсе алып жерге кандай таасирин берет? Ал деген кийин фабрикага барат. Ал жерде кошумча дагы химикаттар кошулат. Ал дагы деле ошо парниковый эффектке алып келет. Ал деген кайра фабрикага барат. Бир жылда дүйнөлүк статистикага караганда 1 миллиард деген жаңы кийим иштеп чыгылат. Бирок анын ичинен 92% свалкага кетет. Секундага кылсак, мисалы азыр биз сүйлөшүп атабыз, бир маек курдук, бир 10-15 мүнөт. 1 секунд сайын ичинде дүйнө жүзү боюнча бир чоң деген свалка жапжаң кийимдер баратат да. Секунда сайын ошол статистика. Таштандыга десеңиз. Ооба, таштандыга кечиресиз. Бул деген мындай коркунучтуу маалымат. Мисалы, сен там журналистсиң, юристсиң, бул сага эмне кереги бар деп бирөө сурашы мүмкүн. Сен бул мени эмнеге алек кылтасың, ошол платформада элдерге айтып атасың дегенде, мен ошол статистиканы мектеп убагында укканда аябай таасирленгем. Значит, бул деген ойлонушубуз керек экен. Үнөмдүү сарамжал колдонуу, орусча разумное потребление деп коет. Ошол теманы да биз бирден бир максатыбыз элдерге айтуу да. Second hand деген бар, винтаж деген азыр аябай тренд болуп атат. Курак бар, ошондой нерсеге элдердин да фокусун буруш керек. Жана тренд эле жакка кечке кайра жаңы кийимди албастан, мындай кичине ой жүгүртүү, ар бир биздин кыймыл аракетибиз кандай таасир берип атат. Ал таасирди өзү эле сезип атпайбызбы? Биз мектепте кышында бизде кар бар эле. Сани, орус мектепте окуган ушу чанай. Азыр деген бизде жок да.
кар жаабайтпы? Кар жаабайт. Мен кызылкы адаммын. Биз үчүн кар деген бул не знаю, жана Африкада келген орустардын видеолорун көрөбүз го. Прям бири-бирибизге жазыпчы. Ай, кар жаады. Мен ошол уже поколениянын адамымын да. Мен ошону өзүм көрө элексиз. Ооба, качан биз үчүн кар прям сонунда бир жомок. Силерде Баткенде кар жайбы? Бизде Баткенде дагы акыркы убактарда кар жааса дагы 1-2 саатта кайра эрип кетип атат да, кар жааш өтө азайды. Эми биз ушул климаттын өзгөрүшүн ар бир адамдын мындай мээсине, жүрөгүнө киргизишибиз керек да, ошол аң сезимди өзгөртүшүбүз керек. Анткени мына атмосферадагы парник газдарынын 75% бул адамзаттын ишмердүүлүгүнөн, адамзаттын жашоо тиричилигинен пайда болуп атат. Биз ошону түшүнүп жетишибиз керек да. Мисалы үчүн азыр мына кесиптешибиз айтып кеткендей, айтып атпайбы, бүт мына кийим кийген, биздин кийген кийимибиз, мына колдонгон буюмдарыбыз, бирин алып бирин ыргытып атабыз. Ушулардын баардыгы өндүрүш өнөр жайдын тынбай иштешине алып келип атпайбы? Булардын баары күйүүчү заттар, өнөр жайдын иштеши, булардын баары атмосферага парник газдарын пайда кылып атпайбы? Анан мына ушул электр энергиясын үнөмдөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Мисалы үчүн ар бир адамзат өзүнүн жашоосунда мындай сарамжалдуу пайдаланып, электр энергиясын эффективдүү пайдаланып, негизи эле мындай жөнөкөй жашоого өтүшүбүз керек да. Кээ бир үй бүлөлөрдө 1ден эмес 2ден 3ден машиналар бар да. Булардын баары ушул экологияга терс таасирин тийгизип атат да. Сиз айтып кетсеңиз, чын эле тарбия боюнча сиз жакшы ойду баштадыңыз. Негизи ушу сарамжал пайдалануу жана үнөмдөө, мунун баары тарбиядан келет да. Сиз айтып атпайсызбы, эненин тарбиясын көргөн, ата эненин тарбиясын көргөн мына ушундай болот депчи, көп нерсеге көңүл бурасың деп. Бизде Бишкекте деп коеюн, биздин мындай сарамжал жагыбыз кичине деген, биз сарамжалдуу эмеспиз деп айтсак болот. Анткени мындай электр энергияны күйгүзүп коюп, жарыкты күйгүзүп коюп, биз жүрө беребиз, күндүз деле жүрө беребиз, күйгүзүп коебуз, аягын күйгүзүп коебуз. Анан тиш жууп атканда деле сууну деген өчүрбөйбүз. Мен үйдө, мен балдарым мени үйрөтөт да. Анан мен баардыгыбыз кээ бирде тиш жууган тизилип калганда, кээ бирде унутуп каласың да. Пастаны алып туруп деген, мындай алып туруп эле баштасаң эле, тиякта деген суу агып атса деген кичинекей кызым келип туруп сууну өчүрүп коет. Сен кичине үнөмдөбөйсүңөрбү, суу эмне кечке эле ага бербейби деп эле деген. Ага өзүнө ыңгайсыз, мындай өзүн ыңгайсыз сезет да, суу ага берсечи. Анан кичине уялып каласың да, кичинекей кызды көрүпчү, чын эле мен кичине аң сезимди өзгөртсөм болбойбу деп. Анан балдарды көрүп, ата энеде биз да, ата эне биз да ушундай сарамжалдуу жашоого өтүп баратабыз. 2-3 жыл болду. Кичине светтерди деген кайсы жерде жүрбөйүн, офисте болобу, же үйдө болобу, светтерди өчүрүп коем да. Мындай кымбатчылык да болуп кетти. Андан да тышкарыда ошо үнөмдөш керек болуп калды. Анткени биз азыр керектелип аткан нерсенин баары бул деген түбөлүк эмес. Эртең түгөнүп калышы мүмкүн. Келечекке биз эмнени калтырабыз. Анан ошо менин да кызым, кичинекей кызым айтат да, силер силер жашадыңар, биз менин балдарым эмнени кандай сонун көрүнүчү, биз менин балдарым кантип жашайт дегендей. Өзүнүн баласын ойлоп атат. Ал өзүнүн баласы кичинекей, менин кызым өзүнүн келечегин ойлоп атат да. Сону мисал, мен ойлойм бул жерде баягы үй бүлөдө ушу экологиялык баалуулуктарды көз караш, ушу баалуулукка болгон көз карашты өзгөртүшүбүз керек экен. Энелер, биз эне катары. Мен өзүм үй бүлөмдү айта турган болсом, мен гүлгө аябай кызыгам. Гүл өстүрөм, анан 3 кызым бар. Балам деле үйдө баягы биз антип суу агызбайбыз. Бизде скважинадан чыгат, анан анын светине төлөйбүз. Ошон үчүн баягы эки жактан төлөгөнгө туура келип калат да. Ошон үчүн биз картошканы жуусак да, ал балдарыма айтам, кыздарыма айтам, чуркап бар тиги гүлдүн астына куюп кой. Тигинде удобрениясы, мен гүлгө эле жакшы депчи. Анан бизге эң сонун кооз жерде жашайбыз, Бизге кандай сонун табиятты ушундай жакшынакай калтырып кеткен ата бабаларыбыз. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир үй бүлөдө ушундай баалуулукту
биздин баалуулугубузду, жаратылышыбызды баалуулук катары башка нерсе байлыкты эмес, башка байлык десе материалдык байлыкты эмес, ушу биздин жаратылышыбызды баалуулук катары кабыл алышыбыз керек, үйрөтүшүбүз керек деп ойлойм. Кошумчалап кетсеңиздер болот, анан жыйынтыктасак болот да. Балким аялдар жөнүндө бир аз айымдар отурабыз. Ролуну айта кетсем, жана кечээ жакында эле тоже бир статистиканы көрдүм. Эгерде аялдар жерге, акчага, технологияга эркектердей мүмкүнчүлүк берилсе, тамак, аш жана мүмкүнчүлүктөр 30-20% көп болмок экен да. Бул деген дагы бир кошумча 150 миллион адамды тамак аш менен камсыздаса болот деген нерсе да. Жана сиздер айтып атпайсыздар, эң биринчи эле аял киши таасир алат климат өзгөрүүсүнөн. Эгерде ушундай чечим кабыл алуучу органдарда, ошондой жерлерде бийликте аял киши болсо, көбүрөөк болсо, бүгүнкү күнгө караганда ушундай климат өзгөрүшүгө адаптация, митигация деген өтө мындай актуалдуу нерселерге көбүрөөк көңүл бурулат го деп статистика айтып атат, эксперттер айтып атат, мындай дүрбөлөң салып атат. Ойгонойлу, ойлонойлу депчи. Ооба. Мен ошол айрыкча ошо элит чергесинде аялдардын ошол климаттын өзгөрүшү боюнча маалыматтуулугу аз болуп атат да. Мына ошол ошо элит чергесиндеги аялдарга ушуну жеткириш керек. Себеби ошол үйдөгү балдардын тарбиясы бул энеден да. Азыр аялдар элет чергесине барсаң, бүт көзүндө бактырактардан түшкөн жалбырактарды күйгүзүү башталат да. Бул дагы биздин экологияга өтө чоң зыян алып келип атат да. Эми ар бир аялдын кыймыл аракетин анын баласы туурайт. Ошон үчүн ушул климаттын өзгөрүүсү боюнча маалымдуулукту жогорулатышыбыз керек. Ар кандай кыска видеороликтерди ошол тез теле берүүлөр аркылуу таратып, соц тармактардан ушуларды берип, маалымдуулукту жайылтышыбыз керек да. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Аябай жакшы көйгөйлүү теманы биз бүгүн талкууладык. Биз менен Буназарат Гаипова Баткен шаардык кеңешинин депутаты болду. Бирмет Сабирбекова Жалал Абад шаарынын айылдагы комплекстүү өнүктүрүү долбоорунун ассистенти жана Нуржамал Ганыева журналист Ойло брендинин негиздөөчүсү Кызыл Кыядан бери келип жатат. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушу экология тууралуу маселени көтөрдүк. Кызыктуу болсо комментарийлерге жазгыла. Ошону менен биз коштошобуз. Саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире.